Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө кубанычтамын. Биздин баягы страйкбол боюнча кичине айта кетейин. Страйкболду ойнош үчүн атайын командада мүчө болуп туруш керек, антпесе болбойт. Команданы түзүш керек же бар болгон командага кошулуш керек. 3 оюнду ойногондон кийин ошо ойногон рекрут команданын мүчөсү боло алат. Бул жерде көрүп атасыңар, мертвяк деген бул деген баягы жарадар же атылган аскер кызыл маячокту түнүшүндө күйгүзөт. Ошо менен баягы экинчи атпагыла өлдүм деген белги. Анан 30 мүнөт ошо мертвякта отурат, 30 мүнөттөн кийин кайра баягы салгылашка киришет. Ошондой эреже бар. Анан албетте биз деген ошо өзүбүздүн оюндарыбызда Baofeng радио станцияларын колдонобуз. Булардын баалары бир 5000дин тегереги болгон башында алып атканда, бүгүнкү күндө ошо 7000-8000 тегереги, арзан да бар, баягы ар кайсы Temu, AliExpress'терде арзан түшөт, Amazon'дордо. Анан албетте Baofeng деген 2 каналдык радио, бул деген радио станция, рация ошо 2 километрге урат өзүнүн базалык антенна менен. Эгерде узун антеннадан алса, аралыгы албетте 10 километрге чейин ура алат. Сапаты жакшы эле, ойноп атабыз, 10 саатты тынбай иштейт, 24 саат мындай керектүү режимде иштей берет да. Анан албетте ар бир рацияга биз ушундай гарнитура кошобуз, тангетка. Тангеткада гарнитурасыз рация менен түнүшүндө ойнош кыйын болот, анткени ошо ойноп атканда рация күйө берет, ушинтип нур чача берет. Нур чачканда түнүшүндө 100 метрден көрүнөт. Анан албетте сиздерди атып салышат. Ошон үчүн рация чөнтөккө катылат. Бүт коммуникация, сүйлөшүүлөр тангет аркылуу болот. Ошо атайын кнопка аркылуу, гарнитура, кулакка тыккан наушник аркылуу. Ошо мылтыктарды колдонобуз. Мисалы үчүн меники КВЕ, ошонун баасы бир 25 000 сом болчу башында жаңы болуп атканда. Ар бир магазин дагы бир 700 сомдон 1,5 сомго чейин. Фонарларды колдонобуз, күчтүү тактикалык фонарлар стробоскоп менен. Ушул фонарлар 500 метрге чейин, километрге чейин күндүз кылып салат, түндү. Ушундай фонар менен ойногон атайын тактика колдонулат. Андан сырткары дагы ушул жылуулук байкочторду колдонобуз да. Түнүшкү оюндарда ушундай фонардын баасы бир 3000 сомдон 7000 сомго чейин. Атайын ушундай ар бир мылтыкты ар кайсы ошо өзү колдоно берет, ала берет. Өзүнө жаккан натан образецтери да бар, баягы Орусиянын да ошо АК-47, АК-74 ушуну үлгүлөрү бар. Кадимкидей 3 килограмм, 4 килограмм, 5 килограмм, 7 килограмм салмагы. Баалар ошо $150 баштап чексиз да, 2000-5000 долларга чейин бара берет. Ички баягы мындай түзүлүшү боюнча. Бул трассердик насадкалар бир 7-8 000 сом, 5 000 сомдуктары да бар. Ошо кызыл менен трассердик шарларды колдонгондо алардын баалары бир 1700 сом, кээрлери 2,5 сом, кээрлери 5 000 сомго чейин барат. Ушунда ар кандай түрлөрү бар. Анан албетте ошо амуниция формалар бир 3000 сомдон башталат. Ганси базасы жабылып атканда ошол 2,5 сомдон алып алганбыз. Азыр болсо баягы ушундай жаңы фирмалык заказ кылсаңар ал 20-25 000 сом, Кытайдан тиктирсеңер 3 000 сом да. Анан ушундай күндүк баягы согуш атайын баягы мейлөөчтөр, ПНВ да, түндө көрүүчү аспап, ошо ПНВлар колдонулат. ПНВлар албетте армиялык ПНВлар кээ учурларда колдонулат. Ошо 500 метрге чейин жакындатат түнүшүндө, 1000 метрге чейин жакындатылат. Анан албетте шарлар биздики страйкболдо эми 100 метрге чейин учат, ошо приводтордуку. Анан ошондой жакшы көрсөтөт, негизи көнүп алыш керек. Бир сыйра түнүшүндө ошондой кадимкидей көрөсүң да, каяка атып атканыңды. Трассерлер да аябай кооз учат өзүнчө. Албетте эме страйкболду анык согуш менен алмаштырбагыла. Страйкболду 100 метр менен ойнойбуз, 100 метр аралык менен. Ал эми анык согушта жалпы орточо аралык алганда түнкү операцияларда 400 метр менен 1 километрге чейин. Анан албетте ошо бизде ар кайсы түрлөрү бар. Мисалы үчүн газ менен аткандар бар. Көбүнчөсү электромотор менен атат, ошо эмелер, приводдор. Бирок бизде ошо ВВД менен аткандар да бар. ВВД атайын электрондук ушундай механикалык бар, таза механик менен атат, кысылган аба менен баллондон. Ошо 200 атмосфералык баллонну кысылган аба түртөт да, ошо шариктерди. Шариктер 6 грамм өзү, 6 миллиметр 2 грамм. 130 метрге чейин ошо түнүшүндө уруксат берилет, ойногон 130 метр секундасын учат да.
Ан ошол мисалы үчүн меники ушундай электрондук мотор, а эми бул мындай шар тийгенде кадимкидей катуу ооруйт, мынакей тийгенде көрдүңөр ооруду. Ошондой бир очередь учуп келсе, анан бетте баягы айла жоктон кыйкырасың, ой бүттү, мен сдалсамын деп. Арендага алсаңар бир 1,5 миң 2 миң сомго чейин барып калар, бирок аренданын приваттары өтө мындай жакшы эмес да. Мисалы үчүн ушул ВВД ушул кысылган аба менен коштолгон баягы күчтөлгөн приват мынакей бул жерден жапыртатат азыр. Ушундай приваттар ошо кысылган аба менен кошо мындай электрондук система менен ошо шариктерди шарларда алыс жиберет дагы, аябай мындай жакшы иштешет да, ошону жапыртатканга жакшы болот. Жалпы жыйынтыктасак, ошо эгерде башынан аягына чейин мындай бүт системаларды алсаңар өзүңүздөргө, сиздерге мунун баасы бир 1 миң ошо $400, $250 анан чексиз да 5 миң, 6 миң долларга чейин чыга берет баалары, ошо аскердик амуниция. Репликаларды алсаңар эле ошо $200-300 эле ошондой 30-40 миң сомдун тегереги да ойногонго. Албетте бүт техника безопасностьто үйрөнүш керек. Албетте түнкү оюндар, күндүзгү оюндардан да кызыктуураак болот. Токотер жерин айтканга аракет кылдым. Эмки видеолордон көрүшкөнчө суроолоруңарды комментарийлерден күтөм.